парапет полный жабылсын. Ооба. Аркы тараптан кеткендер бул тарапка кире албагандай болуп кетти. Бул тараптан келген дыйкандар ичи менен кире албагандай. Ошондой туура. Почти даяр. Бетон беле? Бетон. Бетон эле да. Подрядчик ким? Мусу бар. Эмеде азыр жандырып койсок деле болот. Азыр эми күндүз өчүрүп салдык. Анан койлорго загонду бүтүрдүк. Жылкыларга мына загон жүрөшү даярдап бердик. Анан бүт бул жерде жылкы базар, бул жерде уй базар, анан нар жакта кой базар. Анан чөп базары. Канча въезд? Молар не? Bundan giriyoruz. Булар кире бериштер да. Ветеринарный контроль каякта болот ошо. Киргенде. Бул азыр мына булар бүтүп беребиз эмди. Тетик жерде машина менен кирип атпайбы? О, киргенде ооба. Kameralarda olup insanlar kameralarda hocam geçe açıldı Abdurrahman Şemi. Kameraga tender berdik. Tender berdik açıldı geçe. Aylı hükümeti. En küçümada sanıp koydular. Эки жоосуна помощь бүтүп. 30 kamera. Кандай кыласың? Учет кандай дайындап атасың? Мал келди. Башта менен мал келди. Малдын санын кантип учет кыласың? Төлөмдөрдү кандай кыласың? Төлөмдөрдү айтып атам, мына келечекте төлөмдөрдүн баардыгы накталай төлөм болуш керек. Эми банк анан жанагындай супермаркеттерде болот да. Тык деп кирип кетет. Учет болот. Бухгалтерияда ошондой учет болот. Ветеринар ким деп? Ветеринар сервис. Ветеринарный контролду кантип кыласың? Мал көлдүн малы экен, бул тиги чүйдүн малы экен, бул нардын малы экен деп учет кылыш керексиңер. Анан силер Айыл чарба министрлигине, центральный аппаратта силер маалымат бериш керексиңер. Мына бул базарда, мына бул жумада ушунча мал көлдүн малы экен, бул мындай деп туруп анан биз ички миграциянын, малдын ички миграциянын биз көзөмөлдөгөнгө да шарт түзүш керекпиз да. Ошондо билинет да, бул жөн эле сиздердин эмеңиздер эмес. Ошондо учет кандай кылайын деп атасыздар? Бул боюнча жөнгө коюлган азыр идентификациядан өткөн жылкы. Полный съёж деген программа бар. Негизинде эле жылкы сканер менен текшерип чыгасың. Кана ошо сканер? Телефондон эле карайт экенсиңер. Телефон Анан тыгын болуп калат деп карабайт экенсиңер. Мен көрдүм да, практикасында көрдүм да. Ошону азыр эркек алдын ала айтып атам да. Анан кийин контрабандный мал келип калсачы, башка жактан келип калды деп. Ал негизи эреже боюнча биякта изолятор бар. Программада жок болуп калды. Съёждо жок болуп калды. Базада ошо камалат. Ошо коргоо органдары менен бирге териштирүүчүлөр ошол жактан жүрөт. бул мужской женский. Eyni. Эми тазаланып Жакшы, жакшы. Жерге чоң строй материалдар болот, 6. Анан бул жерде уже столовойлор, кичинекей кафелер, ушундай мыйзаларга Şunda emeler menен. азыр пока согласовать этип алып, себеби мынаны көрдүк да, анча изменение болду да, ошого мынаны полностью согласовать этип жазып атабыз азыр. Объездойго буруп Ошол жерге чоң моундай эме илгиле, указатель. Мал базарга мындай схема. Анан бияка келип алып, берден тыгын кылып анан баштабасың да, ошол эрежелердин баардыгын мындай заранее тартып алыш керек да. Алда заездди көрдүңөр да, заезддин келип туруп резкий поворот болуп атпайбы? Чыккан жерин мынтип чыгып туруп, анан кошулат. резкий чыкпаш керек да. Мындайынан анан мынтип туруп, анан мындайынан машина түзүп калат да, аябай көп пробка болуп. Мындайынан акырын чыгып кете бериш керек да. Тез кетип бараткан машиналерге тоскоолдор болбош керек.